Камчыбек Ташиев Бабанов 4-5 күн ичинде келет. Республика Ата Журт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишине шарт түзүп берүү керектигин жана анын качан келерин Камчыбек Ташиев бүгүн 9-апрелде маалымат жыйынында билдирди. Бабановдун качан келиши мага маалым, ал жакынкы күндөрдө 4-5 күн ичинде келет, деди Ташиев. Булак Гаваритова. Камчыбек Ташиев Бабанов экөөбүздүн тандемибиз бузулган эмес. Бабанов экөөбүздүн тандемибиз бузулган эмес деген пикирин саясатчы Камчыбек Ташиев бүгүн Бишкекте берген маалымат жыйынында билдирди. Парламенттик шайлоодо биз Бабанов экөөбүз бир болгонбуз. Жакында аны менен жолугуп саясатты талкуулаганбыз. Бекинип жолугуп саясат кылган адамдардан эмесмин. Бабанов менен ачык сүйлөштүк. Бабановдун өлкөгө кайтып келүүгө укугу бар. Шайлоодо эмнелер гана айтылган эмес. Ал өлкөдөгү оор абалды көрүп, элдин тынчтыгын жогору коюп, 1,5 жыл саясатка аралашкан жок. Биз бардыгыбыз анын мекенине кайтып келишине шарт түзүп беришибиз керек. Эгер эл деген саясатчыларды өлкөдөн кетире берсе, ким калат, деди Ташиев. Булак Назарнюс Кийжи. Күтүүсүз кырсык, таштап кетпеген жубай. Кумурскалар жанымда периштелер коргоп жүрөт. Азаматтын каармандыгы. Ысык Ата районунун 31 жаштагы тургуну Азамат Шерекчиев кырсыкка туш болуп, моюн омурткасы сынып, майып арабасында отуруп калса да өзүн таштап салбай, алдыга умтулуп жашап жатат. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы аны менен таанышты. Күтүүсүз кырсык, жумуш жасап жатып камаздын чиркегичинен башым менен кулап түшкөм. Моюн омурткам сынган. Биринчи операция туура эмес жасалып калыптыр. 7 айдан кийин атам чоң унагыбызды сатып, кайрадан Түркияда операция кылдырган. Ошондон бери келинчегим карап жатат. Башында турганда көп ооручумун, дене табым жогорулап, башым айланып, кан басымым түшүп, отура албай кыйналдым. Казакстанда болуп саат 9:00 баштап 17:00 чейин машыгып жүрдүм. Башында 10-12 саат машыкчумун. Туугандарымдын жана досторумдун жардамы менен арабага отуруп, жаңыдан баарын үйрөнүп келе жатам. Азыр ден соолугум жакшы, отурам, турам, протез менен бир аз басам. Жашоодо жакшы адамдар бар. Дарыгерим Мали Гаджиевич мага көп жардам берди. Туура тамактануунун жолдорун, дарыларды жазып берген. Ал 3 жылдан бери бекер дарылап акча алган жок. Медер Мирпазыл ыштыган реабилитолог 1,5 жыл каяка барсам кошо барып ийне сайып массаж кылып жүрдү. Генрих аттуу немис бизге бекер араба таратып турат. Бажыдан да өзү төлөп өткөрөт. Түркияда жардам берген үй бүлө. Түркияга барганымда аялым менен 6 километр алыстыктагы кафеге бардык. Артка келе жатканда арабанын бир дөңгөлөгү түшүп калды. 6 километр жолду 3 дөңгөлөктү араба менен басып үйгө келгенибиз эсимде. Түркияда бизге бир түрк үй бүлө жардам берди. Үйүнө кабыл алып дарыгерлер менен сүйлөшүп берди. Үйгө келе жатканда кинодогудай болуп учакка кечигип кала жаздаганбыз. Бир кароолчу жардам берип чуркап барып учакты токтотуп араң жетишкенбиз. Жубайым таштап кеткен жок. Мага депрессиядан чыгууга келинчегим, ата энем, кайын ата, кайын энем жана туугандарым жардам беришет. Кыйынчылыктар көп болду. Өзүмдүн үйүм жок болуп кыйналдык. Кээде акча тартыш болуп калат. Бирок эң чоң кыйынчылык билбестиктен өзүбүз сурап жүрүп, башка мамлекеттин дарыгерлеринен дарыларды буйрутма менен алып жүргөнүбүз болду. Негизи ооруп жаткан адам өзүн кыйнайт экен. Кээде үйдөгүлөргө мен үчүн кыйналып жүрөсүңөр деп кыйкырып алам. Жаман көрүү эмес. Өзүм кыла албайм деп жаным кейит. Азыр келинчегим иштеп калды. Кесиби юрист жана коммерция багытында. Үйдө баары жардам бергенге даяр. Келинчегим менен жаракат ала электе эле үйлөнгөм. Түркиядан протез жасап беришкен. Ошол протез жана чыгырык менен баса алам. Кичинекей балдар менен оюнчук ойнойм. Анткени колдорум ойноп көп кыймылдатканда иштеп баштаган. Себеби мурда колумду көтөрүүдөн башка эч нерсе кыла алчу эмесмин. Кээде менден да жаман болгондор бар. Туугандарым, келинчегим таштап кеткен жок. Артка жол жок, алдыга жылыш керек деп ойлонуп депрессиядан чыгам. Азыр өзүм отуруп туруп машыгып калдым. Кээде жүрмүлөп калам. Кошуналарым, досторум жардамдарын аябайт. Кошуналарым жардам беришет. Бир жолу келинчегим ооруп жатып калган. Ошондо кошунам тамак жасап, үй жыйнап, менин машыгуума жардам берип турду. Досторум ар дайым жардам берип келишет. Баарына ыраазымын. Кандай кыйын күндөр өтсө да жанымда периштелер коргоп жүрөт. Азырынча энем, бир туугандарым карайт. Келинчегим жумуштан келгенде экөөбүз сейилдеп киного, кафеге барабыз. Дос балдар менен жолугабыз, сүйлөшүп жаңылыктардан бөлүшөбүз. Кумурска багуу. Бош убактымда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген достор менен кезигип турам, машыгам, эшикке чыгам. Өзгөчө хобби менен алектенем. Ал кумурскалардын фермасы. Бул нерсе менен алектенгениме 1 жыл болду. Кумурскалардын үйүн атайын гипстен жасадым. Бардык нерсени жешет. Жазында ханышалары көп чыгышат. Көбүнчө суук жана ысыкта өлүшөт. Азыр ушул нерсеге көп ата энелер кызыгып балдарына алып берип жатышат. Карап отурсам абдан ынтымактуу болушат. Бири дарыгер, бири ишкер, калгандары аскерлер. Айтор баары бар. Адам аракет кылат, бирок мынчалык социалдаша албайт. Ошондуктан булар менен алек болуп кээде карап отуруу жагат.
Балалуу болсок экен дейм. Келечекте бутума туруп калсам, биринчи тоого чыгам. Балалуу болсок, үй жайлуу болуп калсак эле бизге бакыт. Реабилитациялык борбор ачкым келет. Анткени көбүнчө адамдар башында эмне кылыш керектигин билбей кыйналышат. Азамат мырза үй бүлөдө 4 туугандын улуусу. Булак турмуш кей. Өз оюмду баягы Кыргыз Республикасынын жараны катары билдиргим келет. Азыр обончу, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмонов. Осмон Артыкбаев биз студент кезде биздин токтогулдук экенибизди билбей туруп, биздин көз карашыбыздан ошол мезгилде баягы бир эле максатыбыз курсак тойгузуш экенин билип туруп, биз 3-4 бала болуп тааныла элек мезгилде барып жардам сураганыбызда бизге жана маркерлерди коробкасы менен берчи. Ушуларды өткөрүп, бир ай жамбаккыла түгөнгөндө келгиле депчи. Анан биз ошону алып кудуңдап подземкага барып, өткөрүп, арзан өткөрүп, анан курсагыбызды тойгузуп, анан баягы жашообузду улачыбыз да. Осмон Артыкбаевдин мындай жаратылыш табитинде бирөөдөн алсам, бирөө аркылуу байысам деп бирөөнүн бир адал акысына мындай көз арткан адам эмес. Мен ага терең жана толук ишенем. Эмне үчүн дегенде, анын Кудайдан берилген мүнөзү абдан ишенчээк, ак көңүл. Анан мындай бирөөнүн башында айтпадым, ошол көз карашы кичине мындай кыйынчылык туудурса, ошого карап мындай макул деп жиберген мүнөзү бар да, жеке өзүнө таандык мүнөзү бар. Мен жеке жаран катары Осмон Артыкбаевди күнөөлүү деп элестете да албайм. Бул кандайдыр бир ошол учурдагы бийликтен мындай күчкө салуусу менен болгондур деген гана мындай божомолдуу ойлорумду айта алам. Бирок ал киши бул бийликке чейин деле, бийликтен кийин деле бирөөгө муктаж боло турган, бирөөдөн жардам сурап, бирөөнүн акысын тартып ала турган адам эмес. Ошондуктан мен ойлойм, мындай жакшы адамдарды капаска салып камабай, мындай жакшы адамдарды дагы элге кызмат кылуусуна жол ачып, мындай адамдарды камабаш керек. Эгерде ушундай мыктылар камала берсе, анда бизде келечек жок. Кимдин аркасынан биз үмүт кылып, кимдин аркасынан колун жетелеп, этегин кармап ээрчийбиз. Осмон Артыкбаев эң жүрөгү таза, колунан келсе эле бирөөгө жакшылык кылайын деп, бирөө кыйшыйса аны жөлөйүн деген, бирөө кыйналып кассадан артка кайтып товарды коеюн десе ага төлөйүн деген, бирөө кыйналып атыптыр, бирок алыс экен десе, болуптур, алыс болсо да мен жөнөйүн деген бир башкача адам. Мен дайыма Осмон Артыкбаев агабызды биздин баягы каныккан таза саясатчы катары, өзүбүздүн токтогулдун кулуну катары биз сыймыктанып аны дайыма колдойбуз. Мындай кишилер эч качан капаста калбаш керек. Мындай адамдар дайыма элдин алдында жарык, алдыңкы катарда жүрүп кызмат кылыш керек. Саламатсыздарбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын ойлонбой басыңыз. Ошондо сиз биздин жаңылыктарды биринчи болуп көрө аласыз.